Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Европа комиссиясынын вице-президенти Жозеп Боррелл менен жолугушты. Жолугушуунун жүрүшүндө ар кандай тармактардагы эки тараптуу кызматташтыктын келечеги, Борбор Азия деңгээлиндеги иш-чараларды уюштуруу боюнча практикалык кадамдар талкууланды. Жогорку деңгээлдеги сапарды даярдоого жана мамилелердин укуктук негизин түзүүгө тийиш болгон кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө макулдашууга кол коюуга өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар эл аралык күн тартиби, анын ичинде Украинадагы кырдаал боюнча да пикир алмашты. Казакбаев Кыргызстан, Россия жана Украина элдери менен бирдей достук мамиледе экендигин, Украинадагы кырдаалга тынчсыздануу менен көз салып тургандыгын белгиледи. Кыргызстан дүйнөнүн бөлүнүүсүнө жана коопсуздуктун бөлүнгүс принцибинин бузулушуна каршы экенин айтты. Кыргыз тарап кагылышуунун алгачкы күндөрүнөн баштап кырдаалды саясий жана дипломатиялык сүйлөшүүлөр аркылуу гана тынчтык жол менен жөнгө салууну жактап, тараптарды учурдагы форматтар иштебей калган мезгилде диалогдун жаңы механизмдерин жана форматтарын издөөгө чакырат, деди Казакбаев. Өз кезегинде Боррелл Украинадагы гуманитардык кырдаалга тынчсыздануусун айтып, ок атышууну токтотуунун маанилүүлүгүн жана гуманитардык коридорду камсыз кылуу зарылдыгын белгиледи.